Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кыргыз мекендештер, баарыңыздарга салам. Азыркы тапта Бишкектин тегерегинде болуп аткан жагымсыз окуялар ар бир кыргыз мекендештин көңүлүн түшүрүп, жанын кейитпей койбойт болуш керек. Албетте, ар кимдин көз карашы, пикири ар кандай болот. Ачуу бат келет, акыл кеч келет дегендей, Кыргызстанда жүргөн тартип бузган ызы чуу мушташтын баарын баштаган кайсы гана улут болбосун, аларды бийликтин тийиштүү органдары тарабынан кармап, мыйзамдын алкагында өз жазасын бериш керек. Экинчи жагыны карай турган болсок, аларга өчөшүп, биздин кыргыз жигиттери дагы ошол жерде ыза болуп, каны кайнаган бойдон барып туруп, кайсы бир уч балдардын айынан түп-түз эле жүргөн, өзүнүн жолунан кыйшайбаган башка эле кишилер жапа чегип калбаш керек деген ойду айткым келет да. Ар бир жаман иш болуп атканда Кудай өзү сактасын деп туруп, өзүбүздү коюп көрүшүбүз керек да. Үстүрттөн карап, байкап, мунун эң аягы, жыйынтыгы кандай болот? Биз арканды алыска таштап, жыйынтыктын кандай чыгаарын анализдеп туруп, анан кадамдарды таштасак адашпайт элек. Эми азыр YouTube каналдарынан пакистандык студенттер дагы кайрылуу жасаптыр. Мына ошолордун сөзүн да чогуу тыңдап көрөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыңдар? Жакшы. Я Ахмад Амин от имени всех пакистанцев решил записать видеообращение и хотел вам сказать, за что вот эта проблема началась. 3 египетских студента дрались с киргизским мальчиком. Мы из Пакистана, мы студенты здесь, мы из учебы сюда пришли. И пакистанский студент только учеба, дом, учеба, дом. Да, я знаю, новые студенты, они иногда мусор не определяют, мусор, авария сделают. Иногда нарушения. Но мы сам им научим, что мы здесь гости и должны жить как гости. И я вам хотел сказать, мы из Пакистана, и вот эти студенты, которые за кто вот эта проблема начал, они из Египта. И вы все вчера видели, что и как вчера был. Много людей, много общежития, квартира зашли и много студентов сбили. Там девушки живут, общежитие, девушки живут, мальчикам, мужикам, ладно. Ну, зачем девушкам трогать? Мы же мусульман, братья. Девушкам трогать нельзя же. Я хочу вам сказать, что мы здесь хотим учиться. Наши родители хотят нам забрать, но мы здесь хотим учиться и до конца учеба заканчивать. Я это вам хочу сказать, мы из других стран, и они из других стран. За их виноват мы же не отвечаем. Вчера много индус студент, из Пакистана, который студент, из Бангладеш, который здесь студент, и за работа, кто приехали. Много студентов и избили. И это очень плохо было. Вы все TikTok посмотрели, Instagram посмотрели. Вы сами это подумаете, они маленькие, бедные человеки. Их 20 лет, 21 лет. Это же нехорошо. Как вчера это все было, я это хочу, чтобы дальше такой не был. Да, если какой-то человек что-то плохо сделает, им надо доказать, ну, по закону. И за один человек полностью нация же не отвечает. Бывает плохие люди, но плохой нации нету. Мы тоже не говорим, кыргыз люди плохой. Вчера, да, много людей пришли, ну, плохой люди бывает, но плохой нации нету. У нас тоже кыргыз друзья есть, не друзья, братья есть. Мы каждый день вместе посидим, покушаем. И мы мусульмане, мы брат. Мы наоборот должны друг другу помогать. Драться и плохо сделать, это нехорошо. И это все посмотрите, подумайте, и потом по закону, да, кто виноват, им надо доказать. Я это хочу, чтобы кто не виноват, он нет, у него это не было, он не должен за другим мальчикам отвечать. Эми карабайсыздарбы, урматтуу мекендештер,
Бул жигиттердин дагы айтып аткан сөздөрүндө кайсы бир деңгээлде чындык бар. Өзүбүздүн кыргыз жигиттерине мигранттар кол көтөрдү деп ыза болуп атабыз. Туура, андай кылбаш керек болчу. Алардын бул кетирилген чоңдон чоң кечирилгис катасы болуп эсептелет. Бирок өз жазасын алар мыйзамдын чегинде сөзсүз түрдө алууга тийиш. Бирок сиз менен биз эртеңки күндү ойлой турган болсок, башка өлкөлөрдө дагы ошол биз жаман көрүп аткан мигранттардын өлкөсүндө дагы биздин кыргыз боордошторубуз жок эмес. Индияда, Пакистанда жана башка өлкөлөрдө дават кылып жүргөн кишилер дагы жок эмес болсо керек. Мына ошолордун баарын эгер эске алып туруп, акыл менен иш жасай турган болсок, эч качан провокацияга алдырып, ура буларды сабаш керек, буларды жок кылыш керек, буларды кетириш керек деген сөздү бир аз этият кармагынан сүйлөсөк адашпайт элек да. Анткени сиз менен биз дагы мигрант болуп, бөтөн башка бирөөнүн өлкөсүндө убактылуу жашап, эмгектенип жүргөн кишилердин катарын толуктайбыз. Балким сиз болбосоңуз да сиздин жакындарыңыз, туугандарыңыз, кала берсе айылдашыңыз бардыр. Каяктагы болбогон, эртеңки күндү ойлобогон 3-4 кишиби же 10 чакты киши дейбизби, ошолордун айынан түз өз жолунда жумушуна барып, үйүнө келип жүргөн катардагы бирөөгө жамандыгы жок кишилер жапа чегип калуусу өтө аянычтуу болот. Мындай нерселерди сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз кенен ойлоно турган болсок, биздин мекендештер дүйнөнүн ар бир бурчунда жок эмес. 5 кол тең эмес дейт. Эч качан жаман улут болбойт. Ошол улуттун ичинде жакшысы дагы, жаманы дагы болот. Жаман кишилердин жасаган жаман иштерине өчөшүп, түз жүргөн жакшы кишилерге катуу тийип албайлы деген гана маселени айткым келди.